Рахмат, урматтуу кесиптештер. Биринчиден авиа кырсыктан жабыркаган жана жакындарын жоготкон мекендештерибизге терең кайгыруу менен көңүл айтам. Мен бул кырсыктын себебине токтолуп кетким келип турат. Албетте азыркы учурда эл аралык жана башка адистер иштеп жатат. Алардын себебин аныктап чыкмайынча тигини же буну күнөөлүү деп айткандан алысмын. Бирок менин оюмча калың туман каттап, учу сызыгы көрүнбөй турганда аэропортту учакты конгонго уруксат бербеш керек эле деп айтат элем. Мен жеке пикиримде бул аэронавигация менен Манас аэропортунун катасы. Менин билгенимче Манас аэропортунун жетекчисинин кесиби боюнча юрист. Ал эми кыргыз аэронавигациясынын жетекчиси бухгалтер кесиби боюнча. Ошол аэропорту дагы ушундай эле авиацияга туура келбеген кесиптин ээлери жетектеп отурушат. 2008-жылы 68 жаш спортчу курман болгон эле. Ошол кырсык бийлик сабак алган жок. Азыр дагы авиацияга өзүнүн туугандарын, жакындарын толтуруп, алардын шалакалыгын айынан биздин жарандардын өмүрүн менен кош айтышып турат. Таза иштеген кесипке адистерге жалган жала жаап, аларды жумуштан айдап отурушат. Улуу окумуштуу Жуковский мындай 100 жыл мурун айткан, учак адамдын колу менен жасалган улуу иш. Ал учуу техникалысын, мыйзамдарды каттуу сактаган адамдарга гана тийиш. Ар кандай органдын же кесиптин ээси тийиш эмес деп айткан. КМШнын өлкөсүнүн арасында бир эле Кыргызстанда авиацияга эч кандай тиешеси жок, колунан иш келбеген адамдар тейлеп отурат. Тез арада өкмөт авиация тармагында кадр саясатын чечиш керек. Авиациянын кесибин аркалаган биздин адамдарды жумушка коюшубуз керек. Биздин мамлекетте Варшава конвенциясына кол койгон, эгерде авиакомпания күнөөлүү деп табылса, жабыркагандарга компенсация иретинде $20,000 төлөнүш керек. Ар бир адамга, ар бир жабыркаган адамга. Ушундай эле Ош обласы аэропорту боюнча айтып кетсем, Ош аэропортун 78 миллионго реконструкция деп аэровокзалга айнек жаптырылган. Азыр болсо кеңейтебиз деп анын баарын бузуп, акчасы сапырылып жатат. Мамлекеттин акчасына ремонт жасалган, депутаттык залды жасалма тендерүү аркылуу сатканы жатат. Эмне үчүн миллиондогон акча асманга чачылып, ага эч ким жооп бербейт. Эң биринчиден авариялык курушуу жабдыктарды, өтөртүлүүчү унааларды камсыздайт. Адистерди даярдаш керек го. Авиациянын асын түшүнбөгөн бул жетекчилерге негизги 5 мыйзамды эскертип коеюн. Биринчиси коопсуздук, экинчиси коопсуздук, үчүнчүсү коопсуздук, төртүнчүсү үзгүлтүккө учуратпоо, бешинчиси финансылык экономика деп.